Кыргыз Республикасы эгемендикти алганына туура 30 жыл болду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттин көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып, эңсеп келаткан тилеги эле. 30 жылдықтың баасы өтө жогору болду. Себеби муну билген да бар, билбеген да бар. Айрым биздин өзүбүздүн жердештер айтып жүргөндөй эгемендүүлүк оңой эле келип калган жери жок. Албетте эгемендүүлүк келгени менен көптөгөн жакшы жактары дагы ошол менен бирге терс жактары да болбой койбойт. Бул албетте бир кыргыз элинин материалдык маданиятына жана руханий маданиятына да. Мисалы ала турган болсок, ошол материалдык маданиятта да, руханий маданиятта да кайсы бир деңгээлде эркиндик болду да. Эркиндик болду, эркин изденүүгө уруксат алды да. Ошол эле учурда көптөгөн нерсе 70 жыл ичинде Советтин доорунда көптөгөн нерселерге баягы жашыруун, ачык тыюулар жүрүп келе турган болсо, ошол 30 жылдык ичинде кол өнөрчүлүктүн, материалдык маданиятка байланышкан көптөгөн нерселерде кайра жаралуу болду десек болот да. Ошол эле кайра жаралуу дегенде көптөгөн унутта кетип бара жаткан улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук дөөлөттөр, кол өнөрчүлүккө байланышкан нерселер жанданды кайрадан. 30 жыл бул адамдын бала чагы, өспүрүм чагы, жетилген чагы. Мына адамдын өмүрү менен алсак, бул 30 жыл кыйдамында Манас кыргыз элинде жана кыргыз мамлекетинде кандай орунга, кандай деңгээлге жетишти деген суроо туулат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын бийлиги же болбосо өкмөтү дейбизби, Манас эпосуна эмне кылды деген суроо жаралышы керек. Ушул 30 жылдын ичинде албетте көп жетишкендиктерге ээ болдук. Эң башкысы эле эгемендүү мамлекетибиз бар. Ошонун өзү баары жокко ошол татыйт. Эгемендүү мамлекети бар эл, ал эң бактылуу эл. Байрагыңдын көктүрөп турганы, көкчейип турган байрагыңдын болгону, башкентиңдин болгону, өзүңдүн парламентиң, өзүңдүн өкмөтүң, аткаруу бийлиги, өзүңдүн сот системаң, өзүңдүн президентиң болуп турганынын өзү дүйнөдөгү башка элдер менен тең ата сүйлөшө турган укуктук негизиңдин болгонунун өзү зор бакыт. Мындан өткөн бакыт жок. 39-жылы Айчүрөктү коюп барса карабайсызбы? Билим жок кезде. Сайра Кизбаева эжелер деле оккан эмес да. Ошол кезде коюп барган эми азыр мына канчанчы кылым болду? 20-кылым болду. 22-ге кеттик. Ушундай маданиятка эле көңүл берип турса, мен ойлойт элем, дагы илгерки алып келаткан Абдуллас Малдыбаев, Артык Мырзабаев, Сайра Кизбаева эжелер алып барган деңгээлди биз дагы көтөрүп, ары карай алып кетебиз деген ойдомун да. Эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы жылдары материалдык жетишпестиктер адамдарды бир топ түйшүккө салып, көйгөй жаратканы менен мамлекетибиз бара-бара бутуна туруп, телчигип, кубаттанып келди. Мына эгемендүү Кыргызстаныбызга 30 жыл толду. Бул чейрек кылым. Эркиндикке жеткен эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген ажайып мамлекет бар экендигин билдирип, өзүбүзчө түндүгүбүздү көтөрүп, туубузду желбиретип жүрүп, ушул жылдарда алдыга кеткен, артка кеткен учурларыбыз болду. Канткени менен 30 жыл ичинде чыйралдык, эми өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштүк десек болот. Эгемендүүлүктү алган 30 жыл аралыгында маданий мурастарга кандай көңүл бөлүндү? Фольклордук музыкалык топтор жана этнография кандай өнүктү? Кандай сабактарды алдык? Кандай кемчиликтер, кандай алгылыктуу иштер жасалды? 30 жыл ичинде деген 4 баскычта бир чоң иш-аракеттер Манас эпосуна карата аткарылыптыр. Жалпы эле Манас дүйнөсүнө карата. Бул биринчи 94-жылдардан 98-жылга чейин Манас эпосу боюнча анын 1000 жылдыгын белгилөө
иш аракети жүргүзүлгөн. Анын ичинде биз 1000 жылдык салтанатты айтып кетсек болот. Анын ичинде Манас декларациясын айтып кетсек болот. Ошол эле мезгил кыйдамына президент тарабынан сунушталган 7 осуят муну белгилесек болот. Мына ушул 94-жылдан 98-жылга чейин Манас боюнча эгемендик жылдарында Кыргыз Республикасынын бийлиги тарабынан ушул алгачкы кадамдар, алгачкы иштер аткарылды. 2009-жылы Кытай Эл Республикасы тарабынан Манас катталгандыгына байланыштуу болду ЮНЕСКОга. Ошондон улам Кыргыз эли Манас эпосын Кыргыз Республикасынын атынан кайрадан ЮНЕСКОга каттоо аракети менен элек болдук. 2013-жылы Манас үчилтиги ЮНЕСКОга катталды. Ошол эле мезгилде 2011-жылы Манас боюнча мыйзам кабыл алынып атат. Бул Кыргыз Республикасынын да тарыхында, бул Кыргыз СССРнин тарыхында деле, жалпы Кыргыз элинин тарыхында мыйзамдык деңгээлге чыккан алгачкы жана биринчи кадам болгон. Бул 12-жылдан тартып ошол алкакта 17-жылга чейин ушул мыйзамдын негизинде бизде мамлекеттик Манасты жайылтуу, коргоо, сактоо боюнча программа кабыл алынган болчу. 5 жылдык программа. Ал программа толук кандуу турмушка ашкан жок. 2015-жылдан бери 4-декабрь Манас эпосунун күнү деп белгиленип келет. Мында Манас эпосун сактоо, жайылтуу, орто жана жогорку окуу жайларында Манас таануу сабактарын жайылтуу, манасчыларга моралдык, материалдык колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынган. Кайрабанов кабыштап, атаңдын өрүдүнүе, ой белдемчиге энесин бек-бектеп тапшырып, согон-согон жоорутуп кайран көңүн оорутуп эжекем катып келди деп уктум. 20-жылдары бир 10дон ашык манасчылардын айтуусундагы варианттар жарык көрдү. Сагынбай, Саякбай, Маймет Чокморов, Багыш Сазанов, Акмат Рысмендиев, Шапак Рысмендиев сыяктуу манасчылардын, аттуу, баштуу, залкар манасчылардын варианттары жарык көрүп атат. Анан эми эң акыркы мынакей 4-үнчү биздин этабыбыз 18-жылы президенттин жарлыгы менен, өкмөттүн токтому менен Манас Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы түзүлдү. Бул дагы биздин өлкө үчүн, жалпы коомчулук үчүн чоң бир жетишкендик болду. Бүгүнкү күндө ушул 4 этапты биз башыбыздан кечирдик. 1991-жылдан тартып 2021-жылга чейин. Көчмөндөр оюнда 1-2, 3 оюндарда канча жылдан бери таберик катары сакталып турган буюмдардын бар алып чыкпадыбы. Биз өзүбүз катышуучу катары дагы бир калыс иретинде да барып көрдүк да. Ошол сандыкта 120-150 жыл жаткан ичиктердин, тондордун, саймалардын, килемдердин, шырдактардын, ата энесинен калып калган, чоң ата, чоң энелеринен калып калган буюмдарын алып чыгышпадыбы. Мына ошол нерселер дагы да, мисалы көптөгөн буюм тайымдар элден көздөн далдоо болуп эле жатат да. Бул жалпы улуттук дөөлөт да. Ал эми улуттук дөөлөт деген бир адамдын менчиги болбош керек. Ал жалпы адамдарга мына тарых музейинде болобу, мамлекеттик тарых музейинде болобу, ушул сыяктуу көргөзмөлөрдө көрсөтүлүп туруш керек да. Мына ошолорду көрүп туруп, биз ошондон алыстап кеткен жокпузбу деген нерседе. Анан баягы бизде чыгармачыл адам деген ушундай да изденет да. Анан өзүнүн жаңы нерселерин кошуп ийет да. Мисалы биздин оюларда деген биздин оюнун артыкчылыгы эмнеде? Ою каерден башталган, каерден бүтпөйт да, биздикичи. Бүткөнүн эч ким билбейт. Кыял оюларчы, анан ошого бир өздөрүнүн жаңы чыгармачылыктарын кирип үзүлгөн оюларчы. Өсүмдүк оюларын, жанагы ошолорду өзүнүн менин фантазияман, менин кыялыман жаралган оюлар деп туруп, анан ошону кыргыздыкы деп берип атпайбы? Жок, ал кыргыздык эмес да. Кыргыздык эмес, ал бир адамдын бир өзгөчөлүгү, ал бир адамдын табылгасы. Бирок ал оюда кыргыздын нукуралыгы ал жерден көрүнбөйт да.
Мына ушундай нерселер бар да. Мисалы ала турган болсок, чепкендерге, эркектер кийген чепкендерге гүлөсүмдүк ойларын чүрүлүп калышы бул күркүлүү нерсе да. Эгерде аны түшүнгөн адам көрсө күлөт да. Эркек адамга гүлөсүмдүк оюсу, умай оюсунун чүрүлүшү бул биздин салтка каршы да, салттуулукка каршы болуп эсептелет да. Мына ушундай жагдайлар көбөйүп кетип баратат да. Азыркы күндө эч кимге жашырын эмес, бул цивилизациялардын кагылышы, кызыкчылыктардын кагылышы күчөп атат да. Сыртка барып келген биздин балдар, кыздарыбыз ошол эле кол өнөрчүлүк болобу, ошол эле руханий маданиятка болобу, ошол өздөрү үйрөнүп келген, билип келген, көрүп келген нерселерин кайра ошону киргизүүнүн үстүндө. Ошол эле нерселер ушул биздин кол өнөрчүлүктө да болбой койгон жок да. Албетте, мисалы ала турган болсок, ат жаптыкка байланышкан нерселерде сапаттык нерселер жок болуп кетти. Же болбосо тышкы нерселер кирип кетти да. Мисалы салттуу, ат жаптык салттуулугун жоготуп кое жаздады десек болот да. Мындайча айтканда жасалган ээрлерди ала турган болсок, ээрге бул ковбойдук деп, тигиндей мындай деп, америкалыктардын, индейстердикин кошобуз деген бир изденүүлөр менен дейли, алардын мейли аракети менен өзүбүздүн салттуу ээр жоголуп кетүү коркунучунда турат азыркы күндө. Карасаңыз, азыр 80-90% темирден жасалып калды. Кадимки эле курама ээр, аштама ээр, оймо ээр деген ээрлер бүгүнкү күндө жок болуп кетти. Эгерде ушундай темп менен, ушундай ылдамдыкта кете бере турган болсо, баягы үлгүсү калганы менен өзөгү, тамыры эч нерсеси калбай калат да. Ал эми кийинки муун биздин салттуу буюмубуз, салттуу ат жаптыгыбыз ушул деп алар кабыл алып калышы мүмкүн да. Ошондуктан албетте биз салттуулукту сактап калыш үчүн аябай күрөш, мындай айыгышкан күрөш жүрүп атат. 30 жыл ичинде мына ушул нерселерди байкасак болот. Албетте мамлекет бул өзүнүн кыргыз элинин кыргыз экендигин 3000 жылдан бери кармап келе жаткан, кыргызды кыргыз кылып кармап турган нерсе бул сөзсүз түрдө материалдык маданият, ошол эле учурда руханий маданияты, салт санаасы, үрп адаты, салттуулук болуп эсептелет да. А эгерде ушунун бардыгына тең биз өзүбүз бардыгыбыз бир мамлекет эле эмес, ошол жарандарыбыздын бардыгыбыз тең күрөшмөйүнчө андан эч кандай жакшы жыйынтыктар чыкпайт. Мамлекет тыюу салып койгон күндө дагы билесиздер, тыюунун кайра бир экинчи бир тарабы бар, ал кайра карама каршылыкты күчөтөт да. 90 жылдардан баштап ээн эркиндик болду. Методологиялык мындай талаптар туура эмес экен дегендер чыкты. Анан аябай көп китептер жарыяланды, китептер жазылды. Айрымдары илимий эмес, айрымдары эмес, көпчүлүгү илимге таптакыр кошпогон китептер жарыяланды. Бирок ошолордун деле пайдасы бар да, анткени ошол эл оозунан жыйналгандары бар, же болбосо өзүнүн эсинде калганын жазгандары бар. Ошону менен бирге эле, ошо материалдар жыйналуу менен бирге мамлекет өзү жыйнабаса дагы эл өзү, элден чыккан маданият сүйүүчүлөрү жыйнай баштады да. Андан кийин илим изилдөө жагы дагы мындай ээн эркин боло баштады. Кандидаттардын саны көбөйдү, докторлордун саны көбөйдү. Албетте сапаттык жактан жыргап кеткен жокпуз. Сапаттык жагы ошо азыркыга чейин эле төмөн бойдон калып келатат. А бирок сан жагынан артып атат. Бул абдан сүйүнө турган маселе, себеби арта берсин, көбөйсүн. Ошолордун ичинен 100 киши чыкса, доктор, филологический наук болуп, фольклорчу. Ошонун ичинен 5-өө же 2-өө, 1-өө мыкты изилдөөчү болуп чыкса, ошолор баарын жетелеп кетет. Бизде ошо көбөйүп кетти деген эле бизде азайыш керек, азайтыш керек деп эле ушундай бир психология бар да, улуттук психология бар. Аз болуш керек биздики. Биз элге теңеле албайбыз. Аз эле болуш керек. Окуу жайлар аз болуш керек деп дей беришет да биздикилерчи. Ошол сыяктуу эле мен дайым угам, профессорлор көбөйүп кетти, аз болуш керек. Кандидаттар көбөйүп кетти, аз болуш керек. Андай эмес. Ошол эгемендик жылдарда биздин
эң жетишкендигибиз эмне ушул илимий изилдөөдө элдик озак чыгармачылык этнография боюнча десеңиз, мен айтар элем ушул кандидат, анан доктор, доцент, профессор деген илимий даража жана окумуштуулук наамдарды алгандардын саны көбөйдү. Бул көбөйгөндүн жакшы, сандан сапатка өтөт. СССРдин эл артисти, кыргыз эл артисти Эстебес Турсуналиевдин атына жүргөн эле да. Бул наам Эстебес байке тирүү кезинде эле Эстебес тобу деп жүрчүбүз. Ошо менен бул эгемендүүлүктөн деле мурдараак коллектив, мурун эле курулган эки коллектив болуп Эстебес тобу, анан кийин Алымкул Үсөнбаев атындагы топ деп эки топ болуп бөлүнүп, бир топто экиге бөлүнгөн да. Мына ошондон бери 85-86 жылдан бери Кудай буйруса келатабыз. Эстебес байкенин учурунда дагы аябай бул филармонияда жакшы коллективтердин биринен болуп жүрчү элек. Эми ал киши каза болгондон кийин Тууганбай Абдиев агайыбыз болгон жетекчи. Анан кийин ал киши бат эле ооруп каза болуп калды. Андан кийин мага жетекчиликке эме кылышып, анан бир 3 жылдай жетекчи болуп иштеп калдым. Алы келгенден бери биз 4 жаңы концерт койдук. Акыркы убактарда жакшы иш-чараларды уюштуруп, жакшы проектлерди жазып, сценарийди өзү жазат. Ошо сценарийдин негизинде профессионалдык багытта концерт коюлат да, режиссура иштейт, реквизит бүт сахналаштырылып бардыгы. Жөн гана баягы атактуу инсандар келип, ырчылар келип ырдап, өзүнүн убагында келип ырдап коюп кете бербестен, канча киши катышса, ошол болгон концерттин баштан аяк ошол кишилер сахнадан кетпей, же болбосо концерттен чыгып кетпей аягына чейин катышат да, сценарийдин негизинде болуп. Анан ошол концерттерди эл жакшы көрүп атат. Ар бир концертибиз аншлаг менен болуп атат, Кудай буйруса. Кыргызстанды, региондорду дээрлик кыдырып аттык. Ушу филармониянын ичинде 10 топ бар. 10 топтун бири ушу эл ырчысы Эстебес тобу. Ошонун ичинен биз эл ырчысы Эстебес тобу ар бир жылы региондорду кыдырып, облус центрлерге барып, ал эмес айылдарга чейин барып, ошол биздин жанагы профессионалдык деңгээлде коюлган концерттерибизди тартуулап аттык да. Ковид болгон жылы, 20-жылы биз 55 точкага кыдырып концерт бермекпиз. Бирок биз апрель айында чыккан атсак, апрель айынын 1-inde чыккан атсак, март айынын аягында карантин жарыяланып калып, ошону менен ал иш токтогон да. Анан эми ошого окшогон иштер дагы уланат деп ойлойм, Кудай буйруса. Мына Кудай буйруса жаман оорудан чыгып кетсек, анан дагы ушундай иштер пландашылса, Кудай буйруса биз Кыргыз мамлекетибизди түрө кыдырып, ошол коюлган концерттерди беребиз деген ойдобуз. Өлгөндөр баркталбайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт. Өткөндөрдөн эстей отур, токо. Туура айтасың, жеңи жок аксакал. Замандашым. Ак кары кетет, кыр калат. Акындары кетет, ыр калат дейт эмеспи? Birinci жылы 91-жылы азаттыкты алганда биз Апаз Жайнаковдун Кыргыз жери деген ырын Камбарканга оркестровка кылып, Саламат эжебиз ырдап, ошентип биринчи жылды тоздук элек. Ошондон бери карай калкка чыкты, жаккандары ушуну ким кылып албайлыбы деп. Ансагандай ошондон бери биз Кыргызстанды таанытып, Камбаркан тобу 30 жылда эми
жер шарын жарымын кыдырдык да. Мына Японияга эле 3 жолу бардык. Биягы Америка, эмеге Турцияга бир 20-25 барып ийиптирбиз. 30 жылдын ичинде. Андан сырткары ошо эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстанга кайсы президент келсе, кайсы премьер-министр келсе, спикерлер келсе, жана башка мындай дүйнөлүк коомдор келсе, ошонун баарын биз резиденцияда камбарканды ойнотуп биздин маданиятты көрсөтчүбүз да. Ошондон бери мына азыркыга чейин ошентип келатабыз. Японияга 3 жолу барды. Бир эле фирма чакырды. Эми аякты өзүңөр билесиңер Японияны. Эл жыкчыйма, орун жок. Анан деген биз силеп бара кол чабып отура беришпейт экен. Колду да чабат экен. Ар биринин колунда барак жазып отурат. Мисалы чопочор болсо чопочорду жазып, мунун үнү мындай экен деп мен ошонусуна баа бердим да. Бир чети концерт, алар билишет да, фольклор келиптир. Ошону отуруп алып, ошо бир чети концерт, бир чети изилдеп, таанып билүү экен да. Эми ошондо айтып атпаймынбы? Бир эле ошо эмеде Японияга барган эле айтып берейин. 3 ай жүрдүк. 50 концерт бердик, 50 шаарында. Ар бир залда 2000ден залдарын. Анан ошондон кийин дагы анан 2001-жылы анан кайра бизди дагы чакырды. Муну ден ийгиликтесе болот. Кээде мындай болуп калат да, бир чакырат, фольклорун көрдүм. Рахмат эми деп да коюшу мүмкүн да. Анан кайра чакырганы бизди кыргыздын маданиятын, фольклоруна кызыккандыгысы деп мен ойлойм да. Биз мамлекет тарабынан каржыланабыз да. Кийимибизди мамлекет карайт. Эми чыгармачылыгыбыз өсүп аткандан кийин ушинтип мен бир эле тилегим бар. Тынччылык болсун, ынтымак болсун мамлекетибизде. Мындай көбүнчө кыргызчылык болуп кетип атат да. Бир алакандай эл болгондон кийин бир билек болсок баарын жеңебиз. Ошон үчүн элиме тынччылык, ынтымактык, анан бул пандемиядан аман эсен өтүп кетели. Кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин, Кыргызстаныбыздын, биздин өлкөбүздүн 30 жылдык майрамыбыз менен, эгемендүүлүк 30 жылдык майрамыбыз менен куттуктайм силерди. Жалпы Камбаркан ансамблынын атынан дагы баарыбыз ден соолукта бололу, жакшылыкта бололу, оору сыркоодон алыс бололу. Баарыбызды Кудайыбыз колдоп, аман эсен жадырап, жайнап, жакшы күлкүдө жүрөлү. Жакшылык болсун баарыбызда, аманчылык болсун. Негизгисин мен 2013-жылдан бери ушул Камбаркан тобунда эмгектенип келатам. Бирок бул эмгектенгенден бери ушул биз Камбаркан ансамбль менен көптөгөн чет мамлекеттерге барып, кыргыз өзүбүздүн маданиятыбызды даңазалап, өзүбүздүн улуттук аспаптарыбызды көптөгөн жерлерге таң калтырылуук менен алып чыктык десек болот. Айрыкча ушул деги эле ушул жылга чейин негизи эле кыргыз кылгыяк аспабы боюнча азыраак маалымат да болчу да. Бирок азыркы кезде көбү жаштар дагы кызыгуусу дагы арбып, ал эмес көптөгөн чет мамлекеттеги элдер дагы биздин улуттук аспаптарга аябай таң калып келишет. Мен өзүм жеке жөндө айта кетсем, эгемендүүлүк жылыбызга 30 жылдын аралыгында мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Көптөгөн чет мамлекеттерге өзүбүздүн кыргыз улуттук кылгыягын даңазалабастан, жана ошондой эле кадимки эле Нурлан Нышанов агайыбызга таандык тактеке чыгармасын менен дагы Япония жерге чейин дагы барып көрсөтүп келдим. Ошол буюрса ушул жылы ошол тактеке чыгармасы ошол эгемендүүлүккө карата экинчи орунду утуп аткан кезим. Мына эгемендүүлүккө 30 жыл болду. Кудайыбызга миң мерте ыраазыбыз. Ушу өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жашап, бакубаттуу жашоого оң жагына бурулсун деп тилегибиз таза. Энисай тобу боюнча айтып кетсем, Энисай тобу 91-жылы Маданият министрлигинин астында түзүлгөн. Анда Даниал Мукашевич Назарматов деген министр культуры ошонун астында түзүлдү. Анан түзгөндө дагы ошо биздин айлана чөйрөбүздө ушу кыргыз аспабын билген,
дүйнөлүк классиканы жакшы ойногон, өзүнүн чебер ойногон аспаптары менен өзүнчө биздин досторубуз, биригип чогуу ойноп жүргөндөрүбүз баардыгын уюткулуу бир өзүнчө ордобуз бар болчу. Жалпы чогуу кирип эле ошо мен тандаган музыканттарыман ошо Руслан Жумабаев, Эмил, Рысбек, менин жубайым Такырбашев, Энисай тобунан көп музыканттар чыкты. Андан бери кирип чыгып кеткендер көп болуп атты, бирок ошол замат эле Энисай тобу ошол нугу менен эле келатат. Бул акыркы 15 жылдын ичинде шакирттерибиз ушу алдабайм бир 500төн ашып кетти. Себеп деген келип ушу кыргыздын түпкү өзөгүндөгү кыргыздын жытын билейин деп, ошол аспапты даңазалайын, кыргыздын желегин көтөрөйүн деп турган жаш улан кыздар эмгиче келип ушу Энисай тобунан сабак алышат. Ошонун арасында эле орус, кореец, башка улуттар келет. Бир 2 жылдын ичинде кыргызча сүйлөп кетишет. Ыраазы болуп калат. Шаардык кыргыздар бар, алар ого өтө ыраазы болот. Рас болбоду ушундай айлана чөйрө моңолду деп. Бирок ошол эле заматта ошо кыргыздын музыкасы менен биз дүйнө жүзүнө кыдырганда биз биринчиден ушу Кудайга ыраазыбыз, экинчиден ата тегибизге ыраазыбыз. Ошончо баалуулуктарды, ошончо мурасты бизге калтырып кеткенине биз 1000 мерте ыраазыбыз. Себеп деген ошолордун күчү менен 120 мамлекетти кыдырып келдик. Мындай мамлекетти башка топто эле кыдырган жок болуш керек. Бул мактануучу сөз. Себеп деген муну коркпой үркпөй айтыш керек. Себеп деген ушу кыргыздын аспабы бул эң алып аспаптардын бири. Себеп үнү дагы сыйкыр, өзүнүн жүрүшү дагы, ойношу дагы, анан кыргыздын обон күүлөрү бул эмне деген шедевр. Кыргыздын жанакы эле чоор чопочоор, сыбызгы, чооночоор, ооз комуз, жыгач комуз, асат аяк, доолбас, сурнай, керней, най, куурай, ышкырык, зуулдак, чуулдак, түтүк, дап, бап, кыркыл, кырккелек, чууген, жетиген, тогузген, зарптардын түрлөрү, анан чочутма аспаптары, ошонун баардыгын келгенде ошолордун баарын тең акырындык менен үйрөтүп атабыз. Ыкмасы, усулдугу чок, чак, дап, бап келгендей кылып. Элибизге дейм да, мен биринчиден ушул илгери ынтымакта канча тагдырды баштан өткөргөн эл биздикичи. Ошонун баарын эмне менен жеңип келген? Эл биримдикте болгон. Кичине пейил тарып баратат да. Маданияттычы Италияда мынау чоң бизнесмендер көтөрөт. Биздики ошондой бир алса законду. Ошолор тиги бир салыктардан бүртөп бошолуп коет да. Эми ошентип койсо биздики деле ошондой көтөрүлүп кетет эле да. Ошон үчүн айтам мен элиме. Анан эми согуш болбосун да. Канча 3 революция болду го. Ынтымак, ырашкерчилик керек. Анан канча эл жүрөт азыр, мамлекети жок. Биз анын жанында өзүбүздүн акчабыз, кийимибиз, өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Ушуну ар бир кыргыз ойлонсо, мен ойлойм элибиз эмне суунун башындагы элбиз, алтын күмүш да бизде. Ошол эле ынтымак эле керек да. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды ушул биздин Кыргыз Республикасынын 30 жылдык эгемендүүлүк күнү менен чын дилимен куттуктайм. Кыргыз жергебизде тынччылык болсун, ынтымакчылык болсун, элибиз аман болсун. Биз баардыгыбыз алдыбызга койгон максатыбыз бул бейпил турмуш. Ошол турмушту Кудай бизге насип кылсын. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайм. Мына 30 жылдын аралыгында болгон нерсенин баары эми жамандар артка калып, жакшылар ишке ашсын деген ой тилек менен, ой максат менен мына 30 жылдыкты тособуз. Кудай буйруса, элибиз сүркүрөп өсө берсин. Эгемендикти алганда мен 1 жашка толгон экенмин. Бүгүнкү күндө 31ге чыктым. Буюрса жалпыңыздарды Кыргыз өлкөсүндө жашап жаткан баардык кыргыз жарандарын, кыргыз элин ушул эгемендүүлүк 30 жылдык эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын.